Саламатсыздар, биз бүгүн сиздер менен ушул мисалды чыгарабыз. Анда бул мисалды чыгаруу үчүн биринчи кашанын ичин аткарып алалы. Амалдарды аткарууда дайыма биринчи кашанын ичи аткарылат. Анда 5,7ден 5тен 5,16дан 1ди алабыз. Бул жерде бүтүн бөлүктөрү 5 болгон үчүн 5тен 5ти кемитип койсок болот. Анда 5тен 5ти кемитсек 0. Жөн 7ден 5 кемитүү 16дан 1 деп алсак болот. Эми 7 менен 16нын жалпы бөлүүчүсүн табыш керек. 7 жөнөкөй сан, 16 7ге бөлүнбөйт. Ошондуктан биз жалпы бөлүүчүнү 7 көбөйтүү 16 түрүндө таба алсак болот. А эгер 16 7ге бөлүнгөндө биз жалпы бөлүүчүнү башка эң кичине жалпы бөлүүчүсүн табуу үчүн колдонгон методду колдонуп табат болчук. Анда эгерде биз бул санды 7ге бөлсөк 16 келип чыгат. Анда 15тин үстүнө 16 жазабыз. Ал эми биз бул санды 16га бөлгөнүбүздө 7 келип чыгат. Эми 16ны бул 5ке көбөйтөбүз. Кемитебиз. Бул 7ни 1ге көбөйтөбүз. Жетини 16га көбөйтсөк 42 4 көңүл, 7ни 1ге көбөйтсөк 7 көңүлдөө менен 11. 16ны 5ке көбөйтсөк 80. 7ни 1ге көбөйтсөк 7. 80ден 7ни ала турган болсок 73 бөлүү 112. Эми бул санга көбөйтүү керек. Экинчи 1,73ден 39ду көбөйтөбүз 73 бөлүү 112ге. Бул бөлчөктү буруш бөлчөккө айландырып алалы. Ал үчүн 1ди 73кө көбөйтөбүз. Кошобуз 39ду. Бөлүмүнө 73 өзү жазылат. Бирди 73кө көбөйтсөк 73, 73кө 39ду кошобуз. 9га 3тү кошсок 12 бири көңүл, 7ге 3тү кошсок 10 көңүлдөө менен 11. Экинчи саныбыз бизде 73 бөлүү 112 болчу. Эми 73 менен 73 экөө тең кыскарат. 73'tü 73'e bölsök 1. Bul 73'tü 73'e bölsök 1. 112 menen 112 dagı ошол эле сыяктуу кыскарат. Анда биздин жообубуз 1 бөлүү 1. Башкача айтканда 1 келип чыкты. Демек биздин бул жазбайт экен. Жашыл менен белгиленген амалыбыздын жообу 1 деп чыгат экен. Эми бул жагын иштеп ала турган болсок, биринчи биз бөлүүнү аткарышыбыз керек. Анда бул бөлүүнү жазып алалы. 2,5тен 3 бөлүү 6,15тен 1. Биринчи, үчүнчү амалыбыз. Биринчи биз бул бөлчөктөрдү буруш бөлчөккө айландырып алышыбыз керек. Ал үчүн 2ни 5ке көбөйтөбүз, 3тү кошобуз. Бөлүмүнө 5 өзү жазылат. Кийинки бөлчөгүбүз 6ны 15ке көбөйтөбүз, 1ди кошобуз. Бөлүмүнө 15 өзү жазылат. Анда көбөйтүп кошо турган болсок, 2ни 5ке көбөйтсөк 10,
3'tü koşa turan bolsok 13 bölü 5 bölü 6'ны 15'ke көбөйтө туран болсок 90 1'di koşsak 91 bölümüne 15 özü жазылат. Эми bölүүнү аткарып жатканда биринчи бөлчөк өзү жазылат. Демек 13 bölü 5'ti жазабыз. Экинчи бөлчөктүн тескерисин жазып көбөйтөбүз. Демек 15 алымына 91 bölümüne жазылат. Бул жерден 5 менен 15 кыскарат экени көрүнүп эле турат. Себеби 15 5'ke bölünөт. 15'ti 5'ke bölсөк 3, 5'ti 5'ke bölsök 1. Ал эми 13 менен 91 кыскарабы жокпу текшерип көрүш керек. 13 жөнөкөй сан болгондуктан 91 13'кө бөлүнөбү жокпу текшерип көрөбүз. Текшерип көрсөк чындыгында эле бөлүнөт. 91'ди 13'кө бөлсөк 7 келип чыгат. 13'тү 13'кө бөлсөк 1. Эми 1'di 3'кө көбөйтөбүз. 3. 1'di 7'ge көбөйтөбүз. 7. Демек биздин бул жерге чейинки амалдын жообу 3 bölü 7 деп келип чыкты. Эми кийинки амалыбыз 3 bölü 7'ge 1,14'төн 1'di кошобуз. Бул жерде 1 бүтүндү алдына жазып алып туруп, бул эки бөлчөктү кошуп алсак да болот. Демек 7 менен 3 bölü 7 кошу 1 bölü 14 деп. Анда 1 бул 7 менен 14'түн жалпы бөлүүчүсүн табышыбыз керек. Бул жерде 14 7'ge бөлүнөт. Ошондуктан биз жалпы бөлүүчүсүн 14 деп алсак болот. Эми 14'тү 7'ge бөлөбүз 2, 14'tү 14'кө бөлөбүз 1. Эми 2'ni 3'кө көбөйтөбүз. Жана 1'di 1'ge көбөйткөнүбүзгө кошобуз. Анда 1 бүтүн 14 алымына 2'ni 3'кө көбөйтсөк 6 кошу 1 7 болуп калат. Эми бул жерден 7 да 14 да 7'ge бөлүнөт. Демек биз муну 7'ge кыскартып койсок болот. 14'тү 7'ge бөлсөк 2, 7'ni 7'ge бөлсөк 1. Демек бул жерге чейинки жашыл болчу. Сия мисалы өзү. Анда көк түстөгү боелгон тегеректин ичи 1,2'den 1 деп чыкты. Эми кийинки амалыбыз, акыркы 5-нчи амалыбыз. Бул сандан, демек 1,2'den 1'den бул санды кемитебиз. Бул саныбыз бизде 1 деп чыккан болчу. Кемитебиз 1'di. Карап турсаңыздар, бул жерде бүтүн бөлүктөрү 1 жана 1 болуп турат. Ошондуктан биз 1'den 1'di кемитип койсок болот. Жообу бизде 2'den 1 деп келип чыгат экен. Анда биздин бул амалыбыз баштан аяк жообу 2'den 1 деп келип чыкты.